урматтуу Facebook колдонуучулар, достор, мына мен азыр Ош шаарында турам. Бул адамдар бардыгы Кара Суу базарындагы өздөрүнүн мыйзамдуу босакчылары бар жерлерин, соода точкаларын, контейнерлерин тарттырып жиберген адамдар. Бул жерге чогулушту. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, Нурбек Эргешев деген машаяк бар экен. Кара Суу базарын башкарат экен. Анан Кара Суу базарындагы 12 гектар Кыргыз Потреб Союзга караган жерди мыйзамдаштырып, мамлекеттештирем деп келип, азыркы күндө 12 жана каттаган. Хорошо. Азыркы күндө 12 гектардан тышкары тегерек четиндеги базарларга дагы, соода жайларына дагы кирип, бардыгын жерлерин тартып алып, прокуратурага берип, сотко берип, сот болсо алар каалагандай чечим чыгарып, Ташиевдин доорунда Ташиевке таянып, өз билгендеринин баарын жасапты. Анын үстүндө Манап деген Олияс бар экен. Ал ага таянат экен, алар болсо айтат экен, биз первыйдын адамдарыбыз, второйдун адамдарыбыз деп эки адамдын тең атын сатып, элдин баарын коркутуп бүтүптүр. Бая күнү мага Facebooktан дагы сөгүп жазыптыр. Нурбек Эргешев деген Кара Суу базарында элди акча төктүп деп жазсам, сөгүп жазыптыр да, ушундай орой элдин баарына өз билгениндей мамиле кылып жөнүп калган адам экен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз дайыма айтасыз, мамлекет биринчи кезекте элдин үнүн угуш керек. Элди акыл менен башкарыш керек, күч менен башкарбаш керек дейсиз. Мына Ташиевдин доору кетти, Ташиев кетти биликтен. Ал бүгүнкү күндө жок, анын билиги жок. Бирок бүгүнкү күндө ошондой беспределдер дагы деле уланып атат экен. Бул адамдардын баардыгы ошол 1 жыл мурда, 2 жыл мурда, 3 жыл мурда өздөрүнүн соода жайларын, мыйзамдуу бүтөйү бар соода жайларын тарттырып берген адамдар. Бүгүнкү күндө талаада калып отурушат да. Анан Конституцияда муну кызыл китепти алган адам мунун жерин, мунун акылдугусуз, уруксатысыз компенсация бербей же сатып албай туруп тартып алганга эч кимдин акысы жок. Ошондуктан урматтуу президент мырза, сиз бул адамдарды бир убакытта кабыл алып койбосоңуз болбойт. Анткени бүгүнкү күндө ошол жерде Кара Суудагы сатуучулардын нараазычылыгы апогейине жетип калды. Ошондуктан анан дагы бул жерде апабыз бар экен. Булар бүлүш жери бар экен, ошол жерде бүлүш жерин тартып алып парковка кылып койтуп. Парковка кылып иштеп келген да. Ошол жерди тартып алып туруп азыр бүгүнкү күндө ошол Нурбек Эргешевдер Кара Суу базарынын парковкасы кылып иштетет экен. А булардын ошол жерде окат кылган ресторандар ким берет? Жер беришкен жок, чек жок, элдин өз билчилеринде көп келин жер салганга бир үй салганга жер жок, эчтекеси калды. Бирок колуңузда документиңиз бар. Бүлүш жериңиз тууралуу документиңиз бар, бул мамлекет берген документ. Ошого карап келип тартып алып. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына ушуга окшогон бардак башаламандыктар көп экен. Булардын бардыгы адамдар, булардын бардыгы жарандар, булардын бардыгы Нурбек Эргешев кандай болсо, булар да ошондой адамдар. Ошондуктан буларды кабыл алып, арыз армандарын угуп коюңуз. Бул адамдар суранып атат, бардыгы суранышат. Сиз убактыңызды бөлүп, кандай бир кайсы бир убакытта чакырасызбы же бул жака келип калганда кабыл аласызбы? Ошентип бир өзүңүздүн убактыңызды таап, бул адамдарды кабыл алып, арыз арманын угуп койбосоңуз болот. Сиз келдиңизби? Келиңиз. Кайсы учурда алып койдуңуз? 24 жылы кандай сотко бердиңиз, эмне болду? Прокуратурага бердиңиз. Соттун чечими иштеги жокпу? Жөн эле укуктуу. Эмне болду? Контейнер койдуңуз, эмне болду?
Қанша жеріңіз бар? Қанша сатып? 59 жеріңіз бар. Ал жерді сатып алғансыз ба? Қайсысы? Аукционмен алынған жерлер, да? Бұл мемлекет аукцион жариялаған, сіздер сатып алған. Бүгінгі күнде қызыл бітемізге қарап отырып тартып алып қойды. Ешқандай компенсация берген. Компенсация емес, наоборот өзімізді апарып Сіздерге біреу жарымларға компенсация берді ме? Bunday bir başka bir zaten kurtarı başka bir жерге жаңағы картаға картаға карта беріңіз шunu көрсетіп қойыңыз керек қой мына жақын түсіндіріп берсеңіз мынау бұл урматтуу Садыр Нуркожоевич мынау жерде 12 гектар жер бар екен. Бұл потреб сайыстың жері дейді. Бұл жер бойынша мәселе жоқ дейді. Бұл жер мемлекетке өткен екен. А бирок мынау жер башка жерлердің бардығына 12 гектардан шығары дағы башка жерлерге өтіп, ал жерлердің бардығын тартып алып тұр. Аны сас келгенсіз. Мынау жерде үлгіш жерлер бар екен. Апа келіп тұр азыр берді. Ошол үлгіш жерлердің бардығын тартып алып, ошол Карасуу базарына иштетип атат. Жанагы осы строй сервис менен кайсыга бересиз? Стандарт строй. Бүгүндө үйгө алынган 12 гектар ошол жердин жер акысын, жер астын бардыгын стандарт стандарт строй дегенге төлөйт экен. Ал болсо бүгүнкү күндө мурда Жеңиш Токторбаев иштетип аткан компания болчу деп атышат да, ошо болчу дейт. Бул Таймураз Ташиевке аффилированный компания деп атат. Ушуга окшогон бардактар бар экен. Урматтуу президент мырза, сиз ушул адамдарды кабыл алып, көйгөйүн угуп, эмне маселе, кандай болду, сот болду, прокурорлор тартыбы, кандай маселе болду, ким эмне кылды силерге деп бир сыйрак өз ооздарынан армандарын угуп койсоңуз болбойт. Урматтуу Facebook колдонуучулар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.